Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 18 февраль күнү Сербиянын баш калаасы Загреб шаарында пландалып жаткан Brave 69 турниринин алкагында аталган промотордук компаниянын жеңил салмактагы чемпиондук куруу үчүн боло турган кыргызстандык Кубанычбек Абдисалам уулунун беттеши жөнүндө айтабыз. Алдыда сиздерге кененирээк маалымат бар, андыктан канал менен калып туруңуздар. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Бахрейндик дүйнөдөгү алдыңкы промотордук компаниялардын бири Brave Combat Federation 69 турнирин 18 февраль күнү Сербиянын баш калаасы Загреб шаарында өткөрөт. Бул жолу кеченин башкы беттешинде жеңил салмак чемпирдигинде чемпиондук титул үчүн убактылуу чемпиондук курдун ээси Кубанычбек Абдисалам уулу жана орусиялык Камил Магомедов беттеш өткөрөт. Келиңиздер, алдыда күтүлүп жаткан бул беттеште ким жеңишке жетиши мүмкүн талдап көрөлү. Алгач дагестандык мушкер Камил Магомедов менен тааныштыра турган болсок, учурда ал 30 жашта өзүнүн кесипкөй карьерасын 2016 жылы баштап, буга чейин Pro FC, WFCA, Brave FC сыяктуу уюмдарда беттештерди өткөрүп келет. Жалпысынан карьерасында 18 беттеш өткөрүп, анда 15 жолу жеңишке жетсе, 3 жолу жеңилген. Карьерасындагы биринчи жеңилүүсү 2017 жылы болсо, андан кийин катарынан 4 жыл жеңилбей, 2021 жылы учурдагы UFC мушкери Сэм Патерсонго Brave уюмунда жеңилүү ызасын тартып калган. Бирок андан кийин Саид Мурзада Садат аттуу мушкерди биринчи раундда утуп, Brave уюмундагы абалын жакшырткан. Анткени менен акыркы беттешин былтыр сентябрь айында Octagon FC менен Brave турниринин ортосунда өткөн турнирде дагы бир мекендеши Ахмет Шерваниевке калыстардын эки тараптуу чечими менен жеңилип, жыйынтыгында Бахрейндик промотордук компанияда 3 беттешти 2 жеңилүүгө учураган. Негизден Brave уюмунун мурдагы чемпиону египеттик мушкер титулунан баш тарткандан кийин Кубанычбек Абдисалам уулу менен Ахмет Шерваниев беттешиши керек эле. Бирок алдагы жаракат алып калгандыгына байланыштуу уюмдун матчмейкерлери Камил Магомедовду туура деп тапкан. Чынында Камил Магомедов өзүнүн кесипкөй карьерасында өтө ишенимдүү жеңиштер менен көзгө көрүнгөн. Көбүнчө грэпплингте өзүн өтө жогорку деңгээлде көрсөтөт. Тактап айтканда беттештеринин дээрлик 90% муунтуу кайруу ыкмалары менен бүткөн. Бутка туруудагы жеңиштери саналуу гана, болгону 2 жолу бутка турууда жеңишке жеткен. Демек Камил Магомедовду катардагы дагестандык мушкер деп айтсак болот. Себеби дагестандыктар күрөштө жана партерде өздөрүнүн ар качан мыкты деңгээлде көрсөтүп келген. Ал эми кыргызстандык мушкер Кубанычбек Абдисалам уулуна келе турган болсок, кесипкөй карьерасында жалпы 21 беттеш өткөрүп, анда 18 жолу жеңишке жетсе, 2 жолу жеңилип, 1 беттеши жокко чыгарылган. Акыркы жолу Кубаныч 2017 жылы Украинада беттеш өткөрүп, анда Михаил Одинцовго жеңилгенден кийин бир дагы жеңилүү ызасын тарта элек. Катарынан 12 беттешинде жеңүүчү деп табылган. Алгач Беркут Young Eagles Гран-при турниринде күрөш өнөрүнө басым жасаган чеченстандык мушкерлерди утуп чыкканын билебиз. Андан кийин Brave Combat Federation уюму менен келишим түзүп, ал жакта жалпысынан 2019 жылдан бери 6 беттеш өткөрүп, бардыгында тең ишенимдүү жеңишке кол жеткирди. Акыркы беттешинде былтыр июнда Өзбекстанда өткөн Brave уюмунун 59 мелдешинде казакстандык Олжас Эскараевди утуп, жеңил салмак чемпирдигинде убактылуу чемпиондук курду колго киргизген. Кубанычбек Абдисалам уулу негизден универсалдуу файтер. Көбүрөөк күрөшкө, прессингке басым жасаганына карабастан, бутка туруудагы жеңиштери дагы көп. Ошол эле мезгилде партерде өзүн өтө жогорку деңгээлде көрсөтөт. Андыктан атаандашына караганда бир аз универсалдуу деп айтсак жаңылган болбойбуз. А бирок Камил Магомедов Кубаныч үчүн алдыдагы беттеште олуттуу атаандаш болору шексиз. Эми азырынча ким бул беттеште жеңишке жетет деген суроого жооп берүү чындыгында кыйын. Анткени менен кыргызстандык мушкерге биз ийгилик каалайбыз жана Brave уюмунан чыныгы чемпиондук курду Кыргызстанга алып келет деген ишенимибиз чоң. Демек 18 февраль күнү Загребте өтө турган Brave уюмунун кезектеги турниринде мекендешибиздин беттешин чыдамсыздык менен күтөбүз.
Урматтуу мекендештер, бул чыгарылышта Кубанычбек Абдисалам уулунун атаандашы тууралуу кененирээк маалымат берүүгө аракетибизди жасадык. Андыктан видео жакса лайк басыңыздар. Колдоо иретинде каналга жазылып кетсеңиздер да болот. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.